Bütün Kırgızstan Odumarov. Урматтуу кесиптештер, токтом жакшы, Демилге жакшы, 100% колдоого алышыбыз керек. Маселе жок. Бирок ошол биринчи пунктунда токтомдон бир канча жогору турган Баткен областынын макамы жөнүндө деген мыйзам турат да. Ошол Баткен областынын макамы жөнүндөгү мыйзамдын кыйшаюусуз аткарылышын камсыз кылсын деп койсо, калган пункттардын бүтүндөй бардыгы ошонун ичине камтылып кетет. 15 беренеден турган мыйзамда бардык нерсе камтылган. Бүтүндөй бардык нерсе камтылган. Керекти Баткен областынын губернаторуна өзгөчө макамдар да берилген, өзгөчө мүмкүнчүлүктөр да берилген. Ошондуктан эми токтом болуп атат, көбүрөөк убакыт кетип калат. Ошол биринчи пунктунда Марлен мырза Баткен областынын макамы жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамын кыйшаюусуз аткарылышын камсыз кылсын десек биз бүттү. Могу жерде майдалап отуруунун кажети жок болуп калат. Анан экинчиден, мына токтомдун долбоорун ким жазган болсо дагы бираз эки жагын карап коюш керек да. Солдаттарын деген бул жоокерлерин деп кетет. Офицерлерин деген авиа рейстердин жыштыгын дейт, авиа каттамдарды деп өзүңүз айтып атасыз. Мына контролдоонун аткарылышын дейт. Мындай бираз эмне жазылып калганда, бул токтомдун деңгээли эместей жазылып калганда. Эгер туура көрсөк, урматтуу кесиптештер, эми шашылыш болуп аткан экен, аны эске алышыбыз керек. Биз мыйзамды кабыл алганда мыйзамдын кыйшаюусуз аткарылышын токтом менен кайра аткаргыла деп тапшырма берип отурганыбыз бираз туура эмес болот. Мыйзамдын кыйшаюусуз аткарылышын камсыз кылгыла деп чекит коюш керек, бүттү. Анан калган мына 2-чи, 3-чү, 4-чү эмнелери маселе жок. Редакциялык өзгөртүүлөр менен тездетип колдоп берсек жакшы болот. Мөөнөттөрүн так коюшубуз керек, Марлен мырза. Кош бергиле. 8-чи пунктта турат, 22-чи жылга республикалык бюджеттен финанслоочу деп тур, каржылануучу курулуш, реконструкция объекттердин тизмеге Карабак айыл аркылуу Баткен шаарынын өтүүчү автожолун киргизсин же болбосо каржылоонун башка булактарын карасын. Кайсы мөөнөткө чейин? Качан? Кантип? Ким? Мына ошол жактарына бираз редакциялык өзгөртүү киргизишибиз керек. Бирок жумуш жакшы, Демилге керемет, колдошубуз керек. Өзгөртүүлөр менен. Рахмат. Рахмат. Жана сиз айткан грамматикалык немелерди сөз түрдө азыр өзгөртүп коебуз. Сиздерге таратылганда да бир вариант таратылып кетип, мен өзүм окуганда да жана аскер кызматкерлерди окудум эле. Ошо шашылыштын бираз ошол аппараттан кетип калды, эми аны кечирим сурайбыз. Сөз түрдө жана жаңы эмес, мына итоговый чыкканда бардык немелерди лингвистикадан да өткөзүп, бардык каталарды оңдоп коебуз, жана сиз айткан жанагы графиктерди дагы түздөп кошуп коебуз. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, Адахин Кимсанбаевич, албетте биз бул токтомадан шашылыш даярдалды, туурабы? Марлен Абдрахманович, анан сиздин бул жерде азыр комиссия түзүү деген демилгеңизди биз комитетте талдабадык окшойт эле. Муну кийин киргизилди, билбейт экен, бирок комиссия түзүүнүн менимче зарылчылыгы жок. Анан экинчиден Баткен облусунун өнүктүрүүнүн Баткен облусунун макамы мыйзамынын негизинде 21 жылы 1 сентябрь 159 токтом кабыл алынган. Токтомдун жол картасын мен мына азыр карап чыктым. 22 жылга эле 69 сос объект бар экен. 69 билим берүү, маданият. Ана мен ошол өзүм сунушума жана айтпадымбы? 22 мына бул жерде Каржы министрлигинен Мелис мырза өзүңөр отурасыңар. Бир ушул анын ичинде дагы кыйшаюусуз түрдө 22 жылы жол картасында көрсөтүлгөн объектилердин баарынын каржы маселеси кынтыксыз каржылансын деген пунктты киргиздирдим мен сунушум менен. Ушуну дагы эске алып койсоңор, анан эми албетте биз мына жол картасы түзүлгөндөн кийин макамдын негизинде кеңеш түзүлүш керек болчу. Кеңештин төрагасы Аржыбек Кожошов орун басары менен биз мына жакынкы күндөр отуруп атабыз. Жанагы 500 миллиондун төгөрөгүндө мунун өзүнүн жобосу иштелип чыкты, курам түзүлдү. Бул иштер жана биз жазган иштин баарын өкмөт жасап атат. Мен бул жерде мына өкмөттөн өкүлчүлүктөр келип отурасыңар.
Биз муну менен баягы кайра биз бекемдеп атабыз. Эми бүгүнкү күнү Баткен облусу бүт Кыргызстандын көңүл чордонундагы өтө маанилүү облус болгондон кийин бул ашыкчалык кылбайт да, аткарылып атат. Бирок бул дагы ашыкчалык кылбайт. Бизден ошол биз бюджет комитетинен карап сунуштарыбызды берип бул Туура, Камила Абдразаковна, сиз өзүңүздүн сунушуңузду берип, авторлук катарында бул токтомго кирдиңиз. Микрофонду коюп бергилечи. Азыр депутаттар колдоп берсеңиздер, анан жанагы бул грамматикалык каталарын бир заматта жасап эртерээк кабыл алып коелу. Рахмат. Мен жана башында айтып кеттим, авторлук катары ушул Камила Абдразаковна, Надира Азимовна, Нурлан Аскаралиевич, Чыңгыз Ильяс Кожоевич, өзгөчө ушул Баткендеги депутаттар жана бул жерде көп сөздөрдү айткан Адакан Кимсанбаевдердин, анан ишеним, анан ынтымак партияларындагы депутаттар толугу менен өздөрүнүн сунуштарын киргизди, берди. Ата журт фракциясы дагы толугу менен барып, ошол жерге жеринен көрүп, сунуштарыңызды бердиңиздер. Анан бул жерде белгилеп кете турган нерсе, Камила Абдразакова, сиз айткан жана сунуш кирди, бул бир. Экинчиси, комиссия түзүлсүн эмес, комиссия бар, бирок комиссия дагы бир жолу карап чыксын деп атабыз да. Анткени эл ошол жерде мына эртең сизге итак эле чалып атат, көрүп атасыз го, канчалаган нерселерди шашылыш түрдө караптыр да. Мына ошону кайталап койсун деп. Эми урматтуу депутаттар, дагы бир нерсе, эмне үчүн кичине майдаладык? Мына капитальный вложение болгону 3 миллиард сом. Bizde потребность азыр 14 миллиард сом. 235 мектеп турат. Мындай чачыратканда эч кимге жетпейт, эч жакка жетпейт. Бирок туура Кыргызстандын бардык бурчуна азыр школдор, детский садтар керек, алардын баардыгын курушубуз керек. Бирок бүгүнкү күнү баардыгыбыз, мен ойлойм, каршы болбойбуз. Эгерде ушул дээрлик көпчүлүк акчасы бүгүнкү күндө Баткенге жумшалсын, жана өзгөчө именно приграничный жерлерде, жана Актаттыр оорукана деп айтылып атат, мектептер айтылып атат, ошолордун баардыгына жолдор айтылып атат, көбүнчөсү ошол акча ошол жака жумшалсын деген эле кагаздын мындай майдалаганы себеби ошол да. Анткени мен деле өзүм ошол капиталовложение түздөн түз өкмөттө иштеген жетекчи катары ошол жерде билем да. Ошол эгерде депутаттардан токтом болсо, же кандайдыр бир документ болсо, ошол капиталовложение бөлүштүрүп атканда эске алынат. Ушул жалпы бул жерде бир депутаттын эмес, жалпы сиздердин ушу биздин токтомду аткаруу максатында абзел болушат булар. Сөзсүз түрдө ошол көбүрөөк Баткендин объектиси кирип калат да. Болгону ошол нерсеге кичине салым коштук. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, жанагы кемчиликтерди эске алуу менен колдоп берип койсоңуздар, кабыл алып койсок, дагы кичине редакциялык немелерди оңдоп бүгүн бүтүрүп, эртең кол коюп жиберебиз. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Кажакулова, Бетун, Кыргызстан. В части постановления, поскольку это постановление Жогорку Кенеш, оно имеет определенную силу нормативным актом, поэтому я бы хотела бы рекомендовать, да, воспользоваться моментом. 6-й пункт у нас написано: рассмотреть вопрос о дополнительном увеличении денежного довольствия солдат, офицеров пограничной службы, несущих постоянную службу на приграничной территории Республики Таджикистан. Давайте воспользуемся таким моментом, да, что здесь мы не рассмотреть вопрос, а нужно решить вопрос уже более конкретно. И вопрос нужно ставить в целом об увеличении денежного довольствия пограничной службы Кыргызской Республики, потому что она у нас не настолько, как говорится, большая, но если мы сейчас только пограничную службу, мы знаем о том, что пограничная служба у нас находится 24 часа боевой готовности. Это единственная служба, которая находится 24 часа. И если мы поднимем в целом вопрос, да, и этим постановлением всей пограничной службы, включая, конечно, и Баткенскую область, было бы, мне кажется, более масштабнее и правильно, да? Давайте рассмотрим и включим, воспользуемся этой ситуацией. Спасибо. Рахмат. Эске алабыз, биз бир өкмөт менен акылдашып көрөлү, буга толугу менен акчасы жетеби экен, жетпейби экен. Биринчи микрофон. Барда бул токтомчу. Сүйлөтө Нарматова, Ата журт, Кыргызстан. Урматтуу Марлим Мырза, сиз айткан азыркы депутат сунуш кылган 6-чы пунктка бул өкмөттүн токтому бар.
өкмөттүн токтомуна ошону сөзсүз түрдө аткаруу жагын гана милдеттендирип койсок болот. Себеби бул жалпы Баткен облусундагы жашаган, иштеп жаткан жарандарга белгилenen учум төлөөлөрдөн сырткары чек-арачы кызматы жөнүндө 2021 жылдын 19 айында номер 8 токтомунун 2 пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин чек-ара кызматынын деп туруп бүт бардык аскер кызматчыларына пенсия дайындоо жана иштеген жылдар үчүн пайыздык үстөк акыны эсептөө белгиленсин деп туруп бүт бардыгына белгиленген. Мына Минфиндин өкмөттүн токтомдору. Ошондуктан буларды 1 майынан тартып жогорулатуу боюнча кабыл алынганда, эми ушуну бирок аткарылбай келатат. Ошону аткаруу жагын милдеттендирип коюш керек да. Туура айтасыз, анда ушул биз так эле жазып коелу, аткарылсын, жасалсын, көтөрүлсүн деп эле кош Ошону эле туура болот. Себеби бар, бирок аткарылбай келатат. Түшүндүм, Надира Армат, түшүндүм.